21 августта М5 Урал жол каттамында кайгылуу окуя катталды. Жол кырсыгында биздин 14 кыргызстандык жараныбыз кайтыш болду. Андан тышкары 3 жараныбыз жаракат алып, медициналык мекемеде дарыланууда. Элчиликтин кызматкерлери жана Ички иштер министрлигинин өкүлү кечээ түндө ошол окуя болгон жерге чыгып, бүгүн Ульяновск областында иш алып барып жатышат. Алардын максаты ошол жерде жана окуянын чоо жайын аныктоо, жарандардын, маркумдардын жакын туугандарына жардам, консулдук, укуктук жардам берүү. Бүгүн жана ооруканадагы 3 жараныбызды барып көрүп келишти. Алардын абалы оор, бирок дарыгерлердин айтымында положительный динамика бар экен. Анан президентибиздин тапшырмасы менен азыр атайын борт дайындалып жатат. Сүрөттү чыгаруу иштери жана судебно-медицинский экспертизанын жыйынтыгы менен жана тергөө органдарынын макулдугун алган соң ошол Россиядан Кыргызстанга сүрөттү алып келинет. Кечээ окуу жай катталгандан башка Тышкы иштер министрлигинде тынымсыз телефон байланышуу каналы ачылган. Андан тышкары элчиликте дагы ошондой канал иштеп жатат. Туугандары менен байланышып жатабыз. Керектүү укуктук консультативдик жардам көрсөтүлүп жатат. Кыргызстандын мыйзамында так каралган. Кыргызстан жараны чет өлкөгө каза болгон учурда мамлекет тарапынан единовременная выплата каражат төлөнөт. Ал 70 000 рубльди түзөт. Ошол Центральный федеральный округ Россиянын аймагында каза болсо. Ал төлөмдү жакын туугандары же ошол биздин Москвадагы элчилигибизге кайрылып алганга мүмкүнчүлүгү бар. Же Кыргызстандын дагы жана миграция органына кайрылып ошол төлөмдү алганга укуктуу. Ал маалыматты дагы туугандары менен байланышта болуп, толук маалымат берилүүдө. Тактоо иретинде сурап өтөлү, жалпы 16 жаран каза болгон, анын ичинен 14 Кыргызстан жараны, 2 Россиянын жараны деп азыр маалымат алып атабыз. Эми көбүнчө жаш жигит кызуландар, анын эң улуусу 1976 жылкы жараныбыз алдын ала. Тизмени кошумча кабарлайбыз.